Азыр биз Ош шаарынын так ортосунан өткөн УАМ каналында турабыз. Бул каналга Жолдошбек Райымбеков көчөсү менен Аношин көчөсүнүн жашоочуларынын жаан чачындан түшкөн суулары түшүүчү трубалар орнотулган. Бирок мында саркындуу суулар төгүлүп, мындай топтолуп калган. Андан сырткары таштандылар дагы чогулуп, жагымсыз жыт чыгарып, ыңгайсыздыктарды жаратууда. Азыр бул жактан саркындуу суулар чыккан труба 179 үйдү көрсөтүп атат. Азыр эмне себептен ушундай саркындуу сууларды төккөнүн сурап көрөбүз. Азыр эже бул жакта көрүнүп атат да. Кирдин суулары төгүлүп турганчы, эмне себептен ушул каналга кирдин сууларын төгөсүздөр деген суу. Мына жакта төгө турган жай жок да, ушунан мына жерден чыгат да. Мына жерден төгөп, анан кийин ол мусорларды у жака өткөн, бу жака өткөндөр жолго оң экен, ыргытып жүгөрүп кете берет экендер. Көрүп деле ыргытып багыла дейбиз, бул эл экен да, түшүнбөйт экендер. Каналга мен болбосо керек, аны эмне кылабыз эми, биз каяка барабыз жашоочулар? Мен мындай чолок болсом, каяка барам мен? Негизи ал трубалар жаан чачындан суулар чыгыш үчүн коюлган да. Ооба. Анан эмнеге кирдин суусун төгөсүздөр деген суу. Эми ону мен айта албаймын да. Мен жасым жетпесе, мен көрдүң го, 2 балдак таяк менен мен каяка барам балам, каяка төгөм? Жасым да жетпейт да бир жака барганга. Саркынды суу төгүлүп, таштандылар ташталган жер Манас Ата аймактык башкармалыгына карайт. Аталган башкармалыктын жетекчиси каналды тазалоо иштери ар жыл сайын жүргүзүлүп турарын билдирет. Ал эми жашоочуларга саркынды сууларды төктүрбөө боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн, мындай көрүнүшкө мыйзам чегинде чара көрүлөрүн кошумчалады. Буларга чара колдоонун бир гана эле жолу бар. Мыйзамдуу кылып, буларга штраф салып туруп, ошол саркынды чыгып аткан, суулар чыгып аткан түтүктөрдүн бардыгын алдырып, алардын ар бир үйлөрүнүн өзүндө жердин алдына септик казганга уруксат беришибиз керек. Башка жолу жок. Ол биздин каналдарга саркындуу суулардын түшпөгөнүнө бир бөгөт жасашыбыз керек. Анан мен ойлойм, бизде 3000 штраф, 3000, 5000 салынат. Ошол салынган штрафтардын дагы айыппулдарын бир көтөрүп, жашоочуларга шарт түзүү үчүн канализация куруу керектигин билдиришти. Мындан улам Ош шаардык мэриясы канализацияга сарпталчу каражаттын тең жарымын бөлүп берүүгө макулдугун берген. Калган бөлүгүн жергиликтүүлөр өздөрү чогултушу керек. Бирок бул иштер качан аткарылары белгисиз. Буга чейин жекелик жана Ош Араван каналдарына да саркындуу сууларды төккөндөр аныкталып, айыппулдар салынган болчу. Нургелди Каныбек уулу, Азам Бузриков, ТМЖ жаңылыктары.